ЮНЕСКОдон табылган шамчы кенче. Кошометli ороктор, балталар, ошол буюмдар. Жаңы экспонаттар заманбап мультимедиалык жабдуулар. Жакында эшигин ачкан тарых музейи дал ушундай жаңылануудан соң ишин баштаган. Байыркы таш доорунан баштап Кыргызстандын азыркы күнгө чейинки тарыхын чагылдырган маданий жайды президент Садыр Жапаров жеринен көрүп чыкты. Абдан жакшы изилип жаткан Түкөрдө чийин таш, телимкөр, кураметтер изилип жатат. Маданий жайда чуулгандуу экспонаттар ошол бойдон сакталган. Жоң гана коюлбастан, алардын евро менен көрсөтүлгөн баасында байкоого болот. Мындай жемкорлук аракеттер ар бир жаранда уялуу сезимин пайда кылары шексиз экенин президент Садыр Жапаров белгиледи. Баасында кой эң туура кылыпсыңар да, 17.730. Бул тарых койдон калат да, тарых болуп калат. Кийинки муун ушуну көрүп туруп айтат да, уялат да, ушундайды жасагандарчы. Жыгачтан эмес, атайын буюмдардан жасалган мына бул аттар 100 000 сомго даярдалган. Ушунча жасап койсо болот. 17 000 евро эмеспи? 100 000 сом тегерегинде реставрация жасалды. Жалпы материал менен кошкондо. Өзүндөй тем өзүндөй. Өлкө башчынын тарых музейге келиши менен маданий жай дагы бир баалуу экспонатка толукталды. Садыр Жапаров чыган мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүнүн түп нускасын өткөрүп берди. Быйыл кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн негиздөөчүлөрүнүн бири мамлекеттик жана саясий ишмер Жусуп Абдрахмановдун туулган күнүнүн 120 жылдыгы белгиленип жатканын эске салалы. Буга дейре президент Садыр Жапаров Кыргызстандын 30 жылдык көз карандысыздык күнүндө мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгына жана кыргыз элинин алдында эмгек сиңирген көөнөрбөс эмгеги үчүн ак шумкар өзгөчө белгисин тапшырган. Ага катары Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасын ыйгаруу жөнүндө жарлыкка дагы кол койгон. Өлкө башчы Залкар инсандын кол жазмасын улуттук таберик деп жарыялаарын белгиледи. Абдрахмановдун урпактары Жусуп атабыздын күндөлүгүнүн түп нускасын улуттук тарых музейине тапшыруу демилгесин көтөрүп мага кайрылышты эле. Ыгы келип турган экен, бүгүн тапшырылып, тарых музейинин эң бир баалуу экспонаттарына айланды. 20-кылымдагы жалпы улуттук тагдырыбыздын ары кызыктуу, ары драмалуу барактарын чагылдырган эң маанилүү саясий документтердин бири болуп саналган бул кол жазманы бүгүнтөн тарта мамлекеттик өзгөчө коргоодогу улуттук таберик деп жарыялаймын. Тарыхый музей бул ирет мамлекеттик жана коомдук ишмерлерге, ошондой эле дипломаттарга, жарандык секторлордун өкүлдөрүнө толду. Максат Кыргызстандын көз карандысыздыгынын 30 жылдыгын корутундулоо. Президент Садыр Жапаров өлкө үстү-үстөгү жылы тарыхый маанидеги бир катар орчундуу окуяларды баштан кечиргенин белгиледи. Эң оболу жыл башында президенттик шайлоону жана башкаруу формасын аныктоо тууралуу конституциялык референдум болуп өттү. Тереңирээк баамдап көрсөк, biz 30 жылдан бери тынбай изденүүнүн үстүндө болуп, конституциялык реформаларды жүзөгө ашыруунун мүдөөсүн ураан тутуп, ушул максаттан тайбай жашап келдик. Мен ушул жерден бир ойду жарыя кылып айткым келип турат. Биздин изденүүлөрүбүздүн конституциялык, саясий экономикалык реформалардын башаты 1990 жылкы окуялардан башталат деп так кесе айтсам жаңылышпаймын. Дал ошол жылы 15 декабрда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик суверендүүлүгү жөнүндө декларация деп аталган тарыхый маанидеги документ СССРдин курамындагы Кыргыз Республикасынын жогорку совети тарабынан салтанаттуу жагдайда кабыл алынган. Анын биринчи беренесинде мынтип айтылат: Кыргыз Республикасы Кыргыз улуту өз тагдырын өзү чечүүсүнүн, республиканын бардык элдеринин коомдук жана мамлекеттик түзүлүштү эркин тандап алуусунун негизинде бекемделген жана өнүгүп жаткан, республиканын бардык улуттагы граждандарынын таламдарын билдирген жана коргогон суверендүү мамлекет деп турат. Ташка тамга баскандай жазылган бул саптар каш кайта ырастап тургандай, элибиз коомдук жана мамлекеттик түзүлүштү эркин тандап алууга болгон укугун жана эрк ыктыярын дүйнө коомчулугуна ушинтип жар салган. Демек, быйыл 11 апрелде өткөн референдум 1990 жылы башат алган, жаңыланууга умтулган улуттук негиздөөлөрдүн
улуттук изденүүлөрдүн, конституциялык реформалардын корутундусу деп атасак болот. Деген менен азаттыкка жеткен Кыргызстан 30 жыл аралыгында оор күндөрдү баштан кечирди. Улуттук табиятка шайкеш келген өнүгүүнүн оптималдуу моделин издөө түйшүгүн тартты. Элдик толкундоолор болду. Бирок мындай көрүнүш элдин тажрыйбасын арттыра алганын президент Садыр Жапаров белгилеп өттү. Өлкө башчы жарандардын алдында берген убадасын так аткаруу башкы милдети экенин кошумчалап өттү. Байыркы ата журтубуздун даңктуу жана трагедиялуу окуяларга бай узак жолунун урматына тургузулган тарых музейинде туруп, президенттик ант берүү каадасы маалында тарых алдында айткан сөзүмдү дагы бир ирет кайталагым келет. Жаңы Кыргызстан өткөн тарыхына сыймыктанган, бүгүнкү жашоо турмушуна канааттанган, ал эми түп келечегине оптимизм менен караган эркин жарандардын өлкөсү болуп калууга тийиш. Ошондуктан жакынкы 5 жыл аралыгында мамлекеттик саясат жаңы Кыргызстанды курууга, жарандардын ишенимин, ынтымак биримдигин арттырууга, активдүүлүгүн, жаратмандык потенциалын жогорулатууга, ошондой эле жашоо сапатын жакшыртууга, укуктарынын корголушун камсыздоого багытталат. Мен өлкө башчысы жана аткаруу бийлигинин жетекчиси катары Кыргызстандагы ар бир жарандын жашоо шарты үчүн өзүмдү жоопкер, алардын алдында өтө милдеттүү сеземин. Андыктан менин командам мамлекеттик системада жана экономикада структуралык чоң реформаларды жүзөгө ашыруу менен алып барууда. Өлкө башчы эң ириде аймактын бүтүндүгүн, коопсуздугун, социалдык-экономикалык өнүгүүсүн камсыздоону жана жарандардын укугун коргоону көздөгөн көп багыттуу тышкы саясат уланаарын билдирди. Артыкчылык катары Борбор Азиядагы коңшулары жана стратегиялык өнөктөштөр менен көп тармакта ымаланы бекемдөө болуп саналат. Биздин тышкы саясатыбыздын приоритети Борбор Азиядагы коңшуларыбыз менен дагы, стратегиялык өнөктөштөрүбүз болгон Орусия, Кытай жана Түркия менен да ар тараптуу кызматташууну чыңдоо болуп саналат. Инвестициялык, маданий, гуманитардык жана туристтик кызматташууга басым жасоо аркылуу батыш жана чыгыш өлкөлөрү менен дагы карым катнаштарды өөрчүтөбүз. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхы узак жана татаал, жемиштүү же жеңилүү ызасын тарткан, кең аймакты кучагына алган, бактыга мол же багы колунан учкан ар кандай кезеңдерди башынан кечирди. Сөзүн жыйынтыктап жатып, президент Садыр Жапаров өлкөнүн бардык саясий күчтөрүн, жарандарды, саналаштарды жана оппоненттерин, коомдун бардык катмарын Кыргызстанды өнүктүрүүгө тилектеш, максатташ болууга үндөдү. Салбат Эркетаева, Иният Эргешова, ЛТР Бишкек.